кутмандуу күнүңөр менен. Кайрадан силер менен учурашып жатканыма абдан кубанычтамын. Келгиле, алгач маанайыбызды көтөрүп алалы. Келгиле, эрте туралы, бетти колду жууналы, аппак болуп алалы, тазалыкты сактайлы. Балдар, бүгүн биз силер менен заттардын, нерселерди санап, санын белгилеп, көлөмдөрүн айырмалаганды үйрөнөбүз. Балдар, силердин эсиңердеби? Биз кайсы санга келип токтодук эле? Туура, 5 санына келип токтогонбуз. Келгиле, рети менен бирсине санап алалы. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Силер кандай деп ойлойсуңар? 5тен кийин кайсы сан келет болду экен? Мынакей балдар. 5 сандан кийин 6 саны келет экен. Эмесе балдар? Биз бул жерден эмнени көрүп турабыз? Туура, чайниктерди көрүп турабыз. Бул жерде канча чайник бар экен? Санын белгилеп алалычы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek bu yerdeki çayniklerden sanı 6 eken balдар. 6 çaynik var eken bu yerde balдар. Эми балдар, силер буга чейин геометриялык фигуралар менен таанышкансыңар. Бүгүн биз көлөмдүү фигура, цилиндр менен таанышабыз. Башка фигуралардан айырмаланып, цилиндр тик жана кыры жок көлөмдүү фигура экен. Атын цилиндр деп айтат экенбиз балдар. Балдар, силер конокко барганды жакшы көрөсүңөрбү? Келгиле анда. Чоң энеңдине конокунда колду таза жугунуң, тамактануу адебин эске сактап жүргүнүң. Барып калсаң конокко, адебиңди сактагын, улуулардан озунуп тамакка кол салбагын. Саламатсызбы чоң эне? Саламатчылык кызым. Неберелериңиз сизге конокко келет деп жардамга келдим. Неберелерим келе турган болсо, айың алгачкылардан болуп, столдун бетине дасторкон салалы кызым. Мына биз столдун бетине жакшынакай кылып дасторкон салып атабыз. Эми эмнени коелу чоң эне? Дасторкондун үстүнө алгачкылардан болуп, нан улугу эмеспи кызым, нан коелу. Мынакей, бул нан салуучу идиш экен. Ал эми бул болсо таттуу салынуучу идиш экен. Биз чай ичерде чайыбыз таттуу болсун үчүн эмне кылчу элек балдар? Туура, кант салабыз. Менин колумдагы кант салуучу идиш экен. Менин колумда канча кант салуучу идиш бар экен? Азаматсыңар. 2 кант салуучу идиш бар экен. Ал эми бул болсо балдар, жалпак табак экен. Биз бул табакка салат салып конокторго берет экенбиз. Бул табак кайсы фигурага окшош экен балдар? Туура, тегерек фигурага окшош экен. Ал эми бул болсо балдар, чуңкур табак экен. Бул чуңкур табакка биз суюк тамак куят экенбиз. Карасаңар, бул табактын бети дагы кайсы фигурага окшош экен? Туура, тегерек фигурасына окшош экен. Балдар, бул кашык экен. Менин оң колумдагы кандай кашык экен? Ал эми сол колумдагычы? Туура, менин оң колумдагы кичинекей кашык экен. Ал эми сол колумдагы чоң кашык экен. Бул болсо балдар, вилка экен. Биз бул вилка менен салат сузуп жейт экенбиз. Ал эми бул болсо бычак менен биз нан кесет экенбиз, эт кесет экенбиз жана
жашылча жемиштерден салат тураганга кереги тиет экен. Биз силер балдар бул бычакты өз алдынча колдонгонго болбойт экен. Анткени колуңарды кесип алышыңар мүмкүн экен. Балдар, бул болсо кружка экен. Бул кружкага биз суусундуктарды куябыз. Жана бала бакчага келгенде чай куюп ичет экенбиз. Бул кружканын өңү кандай экен? Туура кызыл экен. Ал эми формасы болсо бүгүн биз сүзөткөн цилиндрге окшош экен. А биз бул чыныларга үйдөн жана конокко барганда чай куюп ичет экенбиз. Эмесе бул чынылар канча экен? Санын силер менен бирдикте белгилеп алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек бул жердеги чынылардын саны 6 экен. Карасаңар, бул жерде чынылар көп экен же кружка көп экен? Албетте, чынылар көп экен. Балдар, бул эмне? Чайнек. Туура, чайнек. Бул чайнек кайсы фигурага окшош экен? Бул чайнек тоголок көлөмдүү фигурага окшош экен. Ал эми бул болсо суусундук куюлуучу идиш экен. Мына чоң эне, сизге жардам берип жатып, биз идиштердин аттарын билип алдык жана канча экенин санын билип алдык. Көлөмдөрүн да билип, көп нерсени үйрөнүп алдык чоң эне. Рахмат кызым. Эми конокко келчү балдарымды тосуп келейин. Балдар, силерге тапшырма. Бул жерде идиштерден кайсыл идиш бүгүнкү биз өткөн көлөмдүү фигура цилиндрге окшош экен? Силер айырмалап мага жообун айтат деген ишеничтемин. Андан кийин чынылдын элесин пластилиндин жардамы менен илеп жасаганды үйрөнөбүз. Анан дагы желим кашыктын артына сүрөт тартабыз. Burada айтылган тапшырмалардын жазабаларын силерге көрсөтүп берейин балдар. Бизге ал үчүн пластилин керек, желим кескич жана тактайча керек. Пластилинди алып, эки алакандын ортосуна салып, жумшартабыз. Андан соң тактайчанын бетине текши кылып тоголоктоп алабыз. Анан манжаларыбыздын жардамы менен мындай кылып чуңкурайтабыз. Мынакей балдар, биздин чыныбыз дагы даяр болуп калды. Кандай тапшырмабыз балдар? Желим кашыктын сырткы бетине чоң эненин жагымдуу элесин түшүрүп көрөлүк. Бизге жардамга түстүү калем керек. Мынакей балдар, кашык бетине тартылган сүрөтүбүз дагы даяр болду. Чоң эненин маңайы мындай экен балдар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Мен берген тапшырмаларды аткарып, кайра жооп берип ишеништемин. Саламатта болуңуздар балдар.